балдар. Бул йод деген бул аба менен тез эле реакцияга кирип кетүүчү элемент зат десек болот. Анткени бул азыр кагазга салсак, шак эле кагазда кандай түс пайда болот? Сары түс пайда болот. Анткени силер үйдөн деле обычный мына биздин колдонуп жүргөн медицинский йод, десеңер, этиловый спирт менен кадимгидей эле ушундай кристаллический йоддун эмеси кошулмасы, балдар. Муну дагы силер менен бүгүн жасап үйрөнөбүз, балдар. Организмде эмне болот экен, карагылачы? Кургак кетет. Тери эмне болуп калат экен? Кургак болуп калат экен, Андан кийинкиси йод жетишпесе дагы эмне болот экен? Ашказан же болбосо эмне ичегилердин ооруусу пайда болот экен, же болбосо запор. Эң эле көп ушул ооруган запор. Мисалы үчүн бул ар кандай иштен чыккан заттар сыртка чыкпай калат деген сөз. Кантип ушул йод жасалат экен билип алалы. Обычный эле алдыңарбы?